Көріп отырсыздар, өзгөчө биздин Борбор калабызда, Ош шаарында өзгөрүү болуп атат жакынкы күндөн бери. Биз мурда дагы көп айтканбыз. Ошол сөздү эле кайра кайталап айтылабыз. Биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз же өзүбүз билип же билбей кошунанын мүлкүнө кирип кеткен, же элдин мүлкүнө жолго чыгып кеткен жерлер артка кайтып атат, туурабы? Күч менен мүнөз көрсөтүп, Аллах разы болсун, каала баштаган. Бул кылынып аткан иштери чынын айтканда туура эле деп баалайсыздар сиздер дагы, туурабы? Албетте кимдир бирөөгө жакпайт, анткени бир канчалаган бир чыгымдарга учуралып атат. Эл артка кайткыла деп. Кимдир бирөөнүн дүкөнү, чоңдогон банктар дагы бузулуп, артка кайтылып атат. Бул туура эле нерсе. Бул дүйнөдө биз ошол ээленген жерлерди бошотуп албасак, кыяматка барганда эч качан бошота албайбыз. Же кимдир бирөө айтабы? Менин жериме тийишпей эле кое берсин, мен жолго тротуарга дүкөн салып алдым эле. Кыяматта Аллах менен сүйлөшүп алам деген адам барбы? Жок. Анткени хадис бар: "Ман долама шибран". Кимде ким бир карыч жерден. Ман долама шибран минал ард. Жерден бир карыч өзүнүн акысы эмес, элдин акысына же кошунун акысына кирип кеткен болсо, зулумдук кылыпчы. Тубика яумал кыямати сабал арады. Кыямат күндө 7 кабат жер менен оролуп туруп азапталынат. Эми элестетиңиздер да, 2 метр жердики канча болуп эсептенет? Бир карыч деп пайгамбар айтканы, эң азы бир карыч. Бир карыч эле чыкса болду, азапталынат. Демек 1 метр, 2 метр чыккандар азапталынат. Азыркы маалда мүнөзгө сал артка кайтып атканы биздин напсибизге жакпаса дагы, кээ бир адамдарыбыз дүкөнүбүз кыйлып атпайбы наракачы? Бирок бизге куткаруу болуп эсептелет. Ушул дагы керек. Ошого ыраазы болуп, насип кылса мен ахиретте кутулам депчи. Ошого туура эле кабыл алып, иншалла, эми корккондон эмес. Корккондон, баягындай кыжалаштан эмес, мен Аллах үчүн деп туруп арка кайтып койлу. Кече бир нече видеолордо жөнөт айтып атат, биз жака айчканда бул мэриядан келбей эле өзүбүз эле арка жылдыртабыз депчи. Кычык көчөлөрчү. Анткени кычык көчөлөр деле шариатка, хадисибизге келген нерсе. Ким зулумдук кылса, анан албетте сиздер билсеңиздер дагы айтып кое берели. Кызыл китептин ичинде туруп деле, бирок курулуш кылганга болбой турган жерлер бар, ошону эске алыңыздар. Жөн жашылча кылып өстүргөнгө болот. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Албетте кеңейсе бул жолдон бардык өтөт. Уурусу дагы, туурусу дагы өтөт, муктажы дагы, байы дагы өтөт. Жана бул кийин кыяматка дагы алып кете турган нерсе. Умар радыйаллаху анху бул ишти өз мойнуна алып, пайгамбар